Кутмандуу күнүңүздөр менен угармандар, көрөрмандар. Бүгүн биз адабияттын алтын доорун эске салып, жүрөктөгү терең ойлор менен бүгүнкү подкастыбызды баштап алмакчыбыз. Ошол доордогу эки зор алп акындын чыгармачылыгын, поэзиясын, өмүрүн изилдейбиз, эскеребиз. Бүгүнкү келген коноктор менен тааныштырып өтсөм, Элеманова Айжаркын жана Турсунбек кызы Мадина. Кош келиңиздер. Кош болдук, рахмат. Келейик бизде. Кандай келип атасыздар? Жакшы. Бүгүнкү темабыз дагы аябай кызыктуу экен. Даярданып жатканда аябай өзүбүзгө жаңы нерселерди ачтык десем болот. Турар Кожомбердиевди философ, акын, ойго салган саптары менен тааный алсак, ал эми Жолон Мамытовду лирик акын катары тааныйбыз. Сиз ушул изилдөөлөрдүн арты менен ушул эки акыныбыз сиздин жүрөгүңүздө кандай ой калтырды? Сүйүү. Ооба, сонун мага дагы Жолон Мамытов ошондой сүйүүнүн акыны деген элес калтырды. Себеп дегенде Жолон Мамытов сүйүүдөн жолдуу акын экен. Биздин дагы жолубуз сүйүүдөн дал ошол жолондукундай болсун деп каалайт элем. İzdeyim seni. Анан эң алгач эле Жолон Мамытовго киришерде анын ырларынын музасы болгон Меңди Мамазаирова жөнүндө дагы сөз кылбай койсок болбойт. Себеп дегенде дал ошол акындын көз өткөндөн кийин анын китептерин басмага берип чыгарып, өзү түзүүчү болуп, китептерин жарыкка чыгышына салым кошкон дал ошол Меңди Мамазаирова эжекебиз, журналист, акын, жазуучу. Жолон Мамытовдун көптөгөн ырларынын музасы деп айта алам. Себеп дегенде дал ошол биз бүгүнкү күндө окуп, эргүү алып, сүйгүбүз келип, сүйүлүп жүргөн ырлардын негизи дал ошол Меңди Мамазаировага арналат. Алардын турмуш курганга чейинки жана турмуш кургандан кийинки ырлары деп дагы бөлүп карасак болчу да экен. Себеп дегенде турмуш кура электе ал мезгилде өздөрүнүн сезимдерине абдан ыйбаа мамиле кылышып, уялышып, ошондой кылышып, ошондой мааниде жазыптыр. Анан турмуш кургандан кийин Меңди Мамазаирова мынтип эскерет, Жолон мага мынтип жазды эле депчи. Себеп дегенде алар үйлөнгөндөн кийин Жолон Мамытов айылда ветеринар болуп калып, ал эми Меңди Мамазаирова окууга шаарга кеткен экен да. Анан ошондо мынтип жазыптыр Жолон Мамытов. Көңүл чөктү, же бир жазган катың жок. Көңүлүңдөн чыксам катуу кыйналам. Айталаада таянаары такыр жок. Жаш баладай үйүн эстеп ыйлаган. Дал ушул саптардан бул эки адамдын бири бирине болгон мамилесин, сезимдерин тактаана көрө алабыз. Керемет заттарды сүйлөдүң. Ошондо аялы, жубайы шаарда окууда болуп жатат, жубайын сагынып чыккан, жаралган чыгармасы баягы Кусалыктан, сүйүүдөн чыккан сезимдер десем болот. Ошондой эле биздин баарыбызга таанымал Жолон акын сүйүүнүн дагы да бир символу болгон отту кыргыз адабиятына сүйүүгө кош катары эле дагы бир символ катары киргизип кетти деп айта алам. Сүйүнбай Эралиевдин эскерүүсүн окуп калган элем. Жолон Мамытов тууралуу мондай сөз айткан экен. Жолон поэзиянын муздарын эрите алган от эле деген экен. Эмне үчүн Жолонду отко теңеди? Аны чечмелеп кетесизби аны? Чындап эле Жолон Мамытовдун ырларын окуган ар бир окурман ошо ыр саптарынан отту көрө албай койбойт да. Ошондуктан дагы Жолон Мамытовдун ырлары ошо берилген оттор өз ичинен бөлүнүп кетет экен. Мисалы эле биринчи бул көктөгү отторду айтат экен. Ал эмне? Ал деген күн, ал жылдыз, ал нур, планета, ошолор. Андан кийинки катмарга жердеги оттор. Жердеги оттор да өз ичине бөлүп кетет экен антипчи. Жердеги оттор жана жаратылыштагы от, жердеги кадимки оттор болот го, от, жылуулук, ширинкен жакканда дагы от чыккан оттор болот го, ошолор. Жалын. Андан кийинкиси бул жасалма оттор жана оттон трансформация болгон отторду айтат экен да. Буга мисалы фонарь, ошондой эле атом атомдордон чыккан ар кандай жалындар. Андан кийинки отко бул менин түшүнүгүм боюнча абстракттуу оттор болот го. Мисалы биз жашоодогу окуяларды, кандайдыр бир турпаттарды сыпаттаганчы, мисалы жалындуу,
сүйүү, жалындуу жашоо, ошол сыяктуучу. Ошентип бөлүп кеткен. Анан сыңары мисалы бир ырында, эң жөнөкөйдө бир ырында от жөнүндөчү, кара угуңуз. Алоолонуп күйгөн от көрсөм, алоолонуп кетет жүрөгүм дейт. Канчалык оттуу күндөр өткөрсөм, ошончолук отту сүйөмүн. Жолугат деп күндү жолуман, өзүм дагы билбей себебин. Алоолонгон максат соңунан, алоолонуп күйүп келемин. Эки сапырда оттун жанагы мен айткан бүт формалары кездешет да. Анда сырткары бул жерде 28 сөз болсо, анын 3-өсү эле от, 4-өсү эле алоо, 2-өсү күйөө келип атат да карасаңыз. Андан бирөөсү бул ошо оттордун эң эле күчтүүсү болгон күндү эске алат экен. Дал ушул теманы улайлы, отту улайлы. Жогоруда Мадина отту сүйөм деп, Жолон Мамытовдун ырын окуп кеткенде мага бир нерсе оймо түштү. Дал ушул ырга эле атташ, аты окшош биз билген Жолон Мамытовдун туңгуч Отту сүйөм деген китеби чыккан экен 1969-жылы. Ал китеп чыкканга чейин бир нече баскычтан өтүптүр. Аны Меңди Мамазайырова минтип эскерет. Жолон өзү сулуу жазчу эле дейт. Колу азыркы почерк деп коебуз го. Колу сулуу эле. Керек болсо ал окшош туруп сүрөттү кооз тартчу дейт да. Анан эң алгачкы ыр китеби кылып өзү Кызгалдактар деп ат коюптур. Анан ошого кооз кылып кызгалдактын сүрөтүн тартып, боеп, атындагы өзүнүн атындагы кооз кылып жазган экен да. Анан аны басмаларга берсе, ошол басмаканалардын тартмаларында калып эскирип, кийин аны биз басмадан чыгара албайбыз деп кайра Жолонго кайтарып беришиптир. Анан экинчи ирет дагы Бүчүр аттуу бүчүрдү жаңыдан жазында талдан бүчүр байлап келе жаткан бүчүрдүн сүрөтүн тартып, дагы да өзүнүн атын жазып, дагы басмага берсе, аны дагы кабыл албай коюшкан экен. Үчүнчү ирет аракет кылып, сөздүн жүрөгү деген аталышта китебин дагы басмаканаларга берет экен. Бирок анда дагы тилекке каршы кабыл албай коет экен да. Сенин жүрөгүңдү тапкандай, жашоодо сенин жүрөгүңдү тапкандай, сөздүн дагы жүрөгүн тапсам дейм деп, эпиграф катары ушул ыры аябай чыгып кетиптир, элдин оозуна алынып кетиптир учурунда. Анан ошол 69-жылы күз айларында Отту сүйөм деп ыр жазган экен. Жубайы ушинтип атабайсыңбы деп сунуштаса, жок, Отту сүйөм, люблю огонь. Кыргызча аталышка окшошпой жатат деп бир аз баш тарткансыптыр да. Анан эмне үчүн сен ыр жазганда Отту сүйөм деп атасаң болот, китептин атын атасаң болбойбу деп Меңди Мамазайырова дагы өзүнүн пикирин сунуштаган экен. Анан ошодон көп өтпөй эле басмага Отту сүйөм деп китебимди бердим деп Жолон Мамытов айтып келиптир. Демек, Отту сүйөм деп аталышынын дагы да бир себепчиси анын сүйүктүү жубайы Меңди Мамазайырова десек болот. Шык берип турган, дем күч берип турган, анын жубайы сөзсүз. Дем күч берип, жагын талашып, тарабын талашып ошентип турган жубай, өмүрлүк жар. Негизи Жолон Мамытовдун бүт чыгармаларын окуганда, өзгөчө сүйжөндөр окуганда, ошо аялына арнап ырдаган, сүйүктүсүнө арнап ырдаган, ошонун ортосунда таза, сүйүү, мындай байоо сезимдер билинип турат да. Өзгөчө мен бир жактырып алып келген ырым бар. Махабаттын давасы. Окуп коесузбу? Махабаттын сүйрүп арайын да. Махабаттын давасы дейт. Мен үчүн жаралгансың бул турмушка, сезимтал махабатка болуп дагы. Окшошсуң асмандагы бир жылдызга, жок, жалган, жылдыз өз окшошсуң. Мен сени тоодон эскен шамал деймин, кыдырган бул ааламды куунап эркин. Сен ошол сапарыңдан аман келгин, жашоомду жагалданткан кымбат селкин. Аз күнгө көрбөй калсам илдек чалды, сүйүүңө байланышкан айыкпайм. Мен үчүн андан ашкан милдет барбы, термелген толкундагы кайыктай. Бул ырдан кийин эмне деп сүйлөймүн мен? Поэзиянын ичине кирип кеттик го. Жолон Мамытовдун «Издейм сени» деген ыры дагы жубайына арнап жазылган болуш керек, Жок, бул ырын китептерде мынтип айтып турат. 67-жылы огону жазылган экен, бирок тилекке каршы Жолон аны өзү студент кезинде Меңди Мамазайырова жолуга элек кезинде жазыптыр. Кийинки эле тема Турар Кожомердиевдин чыгармачылыгына кайрылып өтсөм болбойт.
жатканда Кожомбердиевдин ырларынын мазмуну өзү эле кара сөз түрүндө жазылган ырлар го, ошолор кайргы сурап тургандай экен да. Обондуу ырлары дагы элге кеңири сиңиптир. Анын ичинен Күн чыгышым, ошол Күн чыгышымдын тарыхы абдан кызыктырды эле мени. Ал өзү кызына арналган экен. Эч ким мындай башка акындар кызын Күн чыгышымга теңесе керек деп Асанбек Стамовдун эскерүүлөрүнөн окуп калдым. Асанбек Стамов ошол Турар Кожомбердиев менен чогуу жүрүп, анын мындай жан дүйнөсүн башка акындарга караганда кеңири тааный алган адам экен. Анын эскерүүлөрүн окуп чыкканда Турар Кожомбердиевдин дагы да мындай акындык сапатын мыкты тааный алдым десем болот да. Мен кичине кезимде чачымды дайыма мындай кылып эле алып болчумун. Анан баары эле мени элеңдеп, бизде карешки деген сөз бар. Ошентип берет болчу да. Ушул ырсаптарында жаш кезимде окуп калдым. Улам карап эки жакты карап элеңдеп дейт го. Ошондо көз алдыма өзүм ошо элеңдеп жүргөн кезим эле эсиме келе берет да. Андай эле улам карап туш тарапты элеңдеп, айтар сөзүмүн кайталап белеңдеп, Баракелде. күн чыгышың сени күтөм зарыгып, анык деле айткан сөзүң келем деп, анык деле айткан сөзүң келем деп. Кандай ырдадык? Силер дегенчи подкаст тартып отурбай эле филармонияга барып артист болчу, оркестр менен ырдачу кыздарсыңар да. Турар Кожомбердиев десең, эң алгач эле мага бул балдар адабияты эсиме түшөт. Себеп дегенде биздин мектеп программасындагы кыргыз адабиятындагы адабий окууда Турар Кожомбердиевдин ырларын кездештирбей койбойбуз. Алипеден баштап баардык ырлар балдарга арналган ырларын тааныйбыз. Менимче Турар Кожомбердиев бул балдарды сүйгөн, балдардын табиятын сүйгөн, өзү дагы бала болгусу, бала бойдон калгысы келген акын окшойт деп коем да. Себеп дегенде анын ырларында карасаңар мындай кичинекей бөбөктөргө мындай жаңы аалам менен таанышууда майда детальдар менен ааламды, дүйнөнү окутат, үйрөтөт да. Азыр эсимде ошо 2-класстабы же 3-класстабы бир жаттаганбыз да. Анан ошону азыр толук айта аламбы, айта албаймынбы эсте жок, бирок силер кичинекей кызына десеңер ушул ырды эстеп кеттим. Күндүн барбы түнөгү, курттун барбы жүрөгү, анан Күчүктөр да бизчилеп, кубанганда билеби, кубанганды билеби. Ушундай багытта болчу. Бул жерден карасаңар кичинекей балдар мындай атасына, апасына берет го. Күндүн үйү барбы, курттун дагы буту барбы, мисалы үчүн көзү барбы деген суроолор бул балдардын берген мындай кадимкидей эле суроосу да. Анан ошол базалык суроолорду ыр түрүндө, ыр формасында салганы бул бизди мындайча айтканда ойлондурбай койбойт да. Аны катардагы эле адам мынтип рифмалап ыр түрүнө сала албайт да. Балдардын табиятына тиешелүү, ошол эле учурда дүйнөнү дагы балдарга тааныткан ырсаптар. Балким бул ырлардын чыгышына анын энесинин тагдыры себеп болуп калып жүрбөсүн. Анткени Турар Кожомбердиевдин энеси 3,5 жашында эле каза болуп калган экен да. Бирок ошол энесин сүрөттөп жазганда мынтип айткан жери бар экен. Энеси Турар Кожомбердиев Тамтың баскан маалында эле кооранып ырдап жүргөндү угуп, ушул баламдан чоң акын чыгат окшойт деп сүйлөп койгон сөзү. Карасаңар сөздүн энергиясын. Байкуш энеси ошол акындын мындай бийиктигин, даңазасын көрө алган жок. Энеси өткөндөн кийин ошол суроолорду балким мындай жакын адамына бере албай калгандыр Турар Кожомбердиев. Ырсаптарына түшүрдү да, ошону жөн эле түшүрбөсө керек деп ойлойм. Анан 4-класста жаттаган ырым эсиме түшүп кетти. Мындай окуп берип коеюнчу силерге. Ушуларды сүйүп айтып берчүмүн да, жатпачы көркөм чачымды экиге байлап алып. Балды бачым бербейт деп чоң энеме таарынып, жатып алдым бүк түшүп, сары тонду жамынып. Балды жакшы көрөм деп балдын баарын жеп койду. Таарынгандын тамагы таттуу болот деп койду. Жей кой мына балам деп келбей койду жалынып. Менин терим билгенде жатпайт элем таарынып. Ушуну окугандан кийин таарынчактыгымды койгонмун. Дагы бир ыры бар го, Көлчүктөгү ай деп. Жөнөкөй эле турмуштук окуяны Көлчүктөгү айды эми сүрөттөп поэтикалык ыр жараткан керемет акын деп ойлойм да.
балдардын дагы жан дүйнөсүнө жакын акын. Кийин ошо 1961-жылдагы бир жыйнал бөлчүктө айтып чыккан экен го. Негизи эле Турар Кожомбердиевдин ошо кыргыз поэзиясына киргизген өзгөчөлүгү, жаңылыгы бул балдар поэзиясына арнап ыр жазганы, балдар үчүн ыр жазган дейт го. Негизи биз буга чейин деле балдар үчүн ыр жазылгандарды окуп угуп эле келебиз. Бирок ал кандай болчу? Балдарга насыят, жакшы бала, жаман бала, балдар мындай болуш керек деген ошол насаат түрүндөгү ырлар го. Бул жөн гана балалыктын баяу сезимин баяндап жазып бергени менен өзгөчөлүк киргизип, элдердин, жаш балдардын жүрөгүнөн орун ала болуш керек. Көлчүктөгү ай деген ырын ким билет? Көбүсүн ыры. Ошол ыры дагы эсиме түшүп кетти азыр Турар Кожомбердиев дегенде. Мадина да даярдап кетти ал ырын. Эшикке чыксам укмуш апа ары бери калтырап, чоң көлчүктүн ортосунда ай турат жалтырап. Басып барып акырын колум сунуп батыраак, жаңы кармап аларын. Колум сунуп батыраак. Басып барып акырын колум сунуп батыраак, жаңы кармап аларымда сынып кетти чачырап деген экен. Керемет. Кыргыздын поэзиясы мүдүрүлүп, оңоло албай жатканда ушул алып акын Турар Кожомбердиев жана Жолон Мамытов келип, өзүлөрүнүн чыгармачылыгы менен кыргыз поэзиясын даңгыр жолго түшүргөн десек болот. Жөнөкөй эле Көлчүктөгү айды сүрөттөп, жаңы бир баскычка көтөргөн десек болот. Ошондой эле жыйынтыктоочу сөздү бере кетсем, сиздерге эркин микрофон. Жүрөктөгү чыккан сөздөрүңөрдү айта алыңыздар. Дал ушул 20-кылымдын поэзиясын, кыргыз адабиятын Жолон Мамытовдун жана Турар Кожомбердиевдин чыгармаларысыз элестетүүгө мүмкүн эмес. Себеп дегенде алар келген учур 60-70-жылдар. Ал учурда Алык Осмоновдун адабияты өркүндөп өсүп, мисал катары көпчүлүк акындарга үлгү болуп берген чыгармаларынан болчу. Ал эми дал ушул Жолон Мамытов менен Турар Кожомбердиев булар мезгил баалаган, мезгил даңктаган акын десек болот. Алардын көз өткөндөн кийин дагы китептери басмадан чыгып, окурман журтчулугуна сүймөнчүлүккө айланып келүүдө. Эң негизги белгиси бул жаңы муун келген сайын алардын чыгармалары кайра окулуп, сүймөнчүлүккө ээ болушу деп айтсам болот. Ажаркын туура айтат. Бул эки кыйын акын өзү аз жашабасы эле айтылат. 47-48 жашында эле дүйнөдөн кайтыптыр депчи. Аз жашабасына карабастан аябай сонун чыгармаларды, сонун бизге баалуулуктарды таштап кете алды да. Анан мурунку жылы эле ошо 2016-жылы Турар Кожомбердиевдин 75 жылдыгы болуптур. Филармонияда чоң даражада сонун кылып өткөзүлгөн да. Анан быйыл эмес, кийинки жылы карасам 85 жылда болуп экен. Буюрса дагы ушундай биздин акындарыбызды жоктоп эскерүү кечелери болуп турса экен дейм. Жакында эле көзү тирүү Шалбек Тушеевдин 75 жылдыгы болду. Бул деген кыргыз адабиятынын, маданиятынын өсүп келаткандыгынын бир белгиси да. Андан кийин ошо бүгүнкү бизде подкастта айтылгандар, чыгармалар, ырлар баардыгы ушул Жолон Мамытовдун 1-2, 3 томдугунда бар. Бул жакта жөн гана ыр эмес, бул жакта ырлардын жазылып калган тарыхтары да бар. Албетте подкастка кошуп айта албадык, бирок эгерде кандайдыр бир кызык калтырган болсо окуйсуздар деген үмүттөбүз, окурмандар. Мезгил өтөт, муундан муун алмашат. Бирок ушул акындарыбыздын ыр саптары эч качан унутулбайт. Ушул ырды ошол кездеги жаштар жаттап алып ырдачубуз. Чогулган жерде Жолондун дал ушул ырынын эки сабын дайыма айтчубуз. Башканы кой, эзбе жан деми, бакыт кайсы дээрсиң андеми деп ырдап калчубуз. Кээ бир кызып алган досторубуз ырды башынан аягына чейин айтышчу. Укпасак, таарынганга чейин барышчу. Ушул ыр ошол доордун күзгүсү десем жаңылышпайм, дептир Меңди Мамазайырова. Жолон Мамытов, бакыт. Сапарында түнгө кезигип, кайгы, тынчтык, өкүм сезилип, каргашаны жеңип жолунда бакыт келет, дайым кечигип. Бакыт эмес көргөн сыйлоолор, бакыт эмес толгон дүйнөлөр, бакыт эмес шаан шөкөттө кагыштырып ичкен винолор. Башканы кой, эзбе жан деми, бакыт кайсы дээрсиң андеми. Бакыт деген
оңой табылбас. Чоң бир максат үчүн жалындап, чоң бир максат үчүн жан берүү, чоң бир максат үчүн кан берүү. Сапарында түнгө кезигип, кайгы, тынчтык, өкүм сезилип, каргашаны жеңип жолунда бакыт келет, дайым кечигип. Турар Кожомбердиев энем менен атама. Жүрөсүңөр жашап иштеп алыста, чоло тийбей ай өткөрбөй барышка, ак эмгекти актайын деп болуңар, бирим үчүн түшкөн узак жарышка. Сиздер менен мен Айтурган Абсаматова болдум. Кийинки подкасттан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Дай 5. Бештен. Ой, мен чапкан. Подкаст. Доктор менен тааныштырып өтсөм, түркология бөлүмүнүн 3-курсунун Сүйүүгө туш болгон адам болсун деп каалайт элем. Тура эмес кетти кайра. Сүйүү да кайра. айтайын башына. Жок, Мадина. Сүйүү. Ооба. Мен бул микрофондорду жайгаштыргыча, сен барасыңар да могу жактан эмелерди жылдырбай көрүп кел дегендер бар. Жылдыр болсокчу. Өлбөй кайра башынан алыш керек. Жылдырбай көрүп кел.